Кыргызстанда ачылганына 1,5 жыл болгону айтылган MC-Coin криптовалютасын жарнамалагандар буга чейин күч алган. Ага акчасын салган жарандар андан көп суммадагы киреше табуусуна чоң үмүт артып, биринин артынан бири катыша баштаган. Мына ушул криптовалютанын уюштуруучуларынын бири Исраилдин Субанбековгече УКМК тарабынан кармалгандан кийин мунун баары алдамчылык экенин, элдин алынган акчаны кайтарып бере албай турганын билдирген. Азыр кезекте элден акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз элинен кечирим сурайм. Кара картаңдар, жаштар, орто буундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. Субанбековдун айтымында MC-Coin криптовалютасынын туруктуу блокчейни жок, эптеп эле биржага кирип кеткен. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптеп эле биржага кирип кеткенбиз, Nexi деген биржага кирип кеткенбиз. Ал ошондой эле криптовалютаны 3 адам түзүп, финансылык рыноктун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын мурунку жетекчиси Юруслан Тойчубеков аларга кеп кеңешин берип тургандыгын билдирген. Бизге ушу кеңеш берип жүргөн биздин Руслан Тойчубеков деген аксакалыбыз да бар, ушу бизге направление кеңеш берип жүрчү. Субанбеков айткандай эле Тойчубеков чет элдик жарандар менен маек куруп, аларга аталган ишкананын ишмердүүлүгүн айтып берип жаткандагы видеосун MC-Coin Instagram баракчасына жарыялаган. Мына ушул видеодо мурдагы ички иштер министри, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Феликс Куловдун дагы отурганын көрүүгө болот. Бирок Субанбеков кармалгандан кийинки видеосунда Куловдун атын атаган жок. Ал эми жарандык коом Феликс Кулов менен Субанбековдун түшкөн сүрөтүн жарыялап, бул сүрөт кандай максатта жана кайсы иш-чарада тартылганына, эмне үчүн Кулов мындай аферага аралашкан адамдар менен аралашып жүрөт деген суроолорду коюуда. Эми Субанбеков айтып жаткан Юруслан Тойчубеков деген ким? Карап көрөлү. Юруслан Тойчубеков 2015 жылы каржы базарын көзөмөлдөө агенттигин жетектеген. Ал аталган мекемени жетектеп турганда элдик лотерея соода маркасы менен белгилүү болгон Raider Associates Limited'ке мыйзамсыз лицензия берген жана анын айынан мамлекетке 31 миллион сом салык түшпөй калган деп айыпталган. Ички иштер министрлиги ага өлкө ичинде, андан кийин эл аралык издөө жарыялаган. Кийин ага козголгон кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартылган. Иш кыскартылгандан кийин элдик лотерея соода маркасы менен иштеген Raider Associates Limited ишканасы мамлекетке 31 миллион сомду кайтарып берген. Андан соң Тойчубеков 2020 жылы Кыргызстанга кайтып келген. Буга чейин мамлекеттик финанс рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматы MC-Coin деген аталыштагы криптоактив Кыргызстанда расмий каттоодон өтпөгөнүн, аны сатып жаткандардын ишмердиги мыйзамсыз экендигин белгилеген.